билдирик. Бирөөгө жаман айтпаган, иштесе үйдө жатпаган, мугалимдик кесипти түгөлүгү сактаган. Арулук сенде мугалим, башкалар эле салбаган, билимдин нурuna жүрбөй, тоткасын бийик кармаган. Ассаламу алейкум, асыл кенчтүү агайлар. Эсенсиздерби, ак самайлуу, асылзада эжелер. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Саламатсыздарбы, сүйүктүү кесиптештер. Мугалим, жашоонун чырада табышындагы музыкалык адабий топторуну баштоого уруксат этиңиздер. Кыздар, карасаңар, мындай доордо билимге ого бетер суусак, биздей жаштар билим алууга умтулат экен. Кызык жери, дал ушул керемет доорду, илим-билимди бирден өзүбүздүн ата-бабаларыбыз калтырып кетишкен. Өмүр өттү, изи калды, эл жүрөгүн жарык кылды, улумун артта таштап, өчпөс жолун нуун алды. Жылдыз болуп асмандагы жаркыраган, эл үчүн эмгек кылып талыкпаган, көз өтсө да түбөлүккө аты калды, урпак үчүн унутулбас. Мен Жүсүп Баласагын шаарында жарык дүйнөгө келген. Аяламды аңдап, адамга
akıl, adiletlik jana bilim kerekligin duydum. Halkıma nuska bolsun dep, oşonduktan özümdün kutlu bilim çıkarmamdı yazdım. Bilim adamga en çoğun kut. Baylık bolsa vaktulu. Baylığındı kimdir bire uğurtak keter. Jürökten orun algan bilimdi hiç kim tartıp alalmaydı. Gerekten gereksizin sızıp salar, ilim postura jolgo elin başlar. Tağı da adamlar bilimim ol, bilimi el yurtuna körsötüp jol. Düşündüңөр mü? Muğaylim jönünde söz bolup жатат. Yusuf Balasağ'ın babağızın zamanında ele Kırgızlardan öz tamgası, alfabeti, жазма sızması bolğon eken. Alar Orhon Enisay жазууларын пайдаланышкан. Эң кызыгы, Совет доорунун келиши менен кыргыздар жазууга ээ болгон деген бүтүм жалган болуп чыкпадыбы? Men Mahmut Kashgari 11-ci yılında yaşagan Türk kolumon. Özümden maksadım Türk dillerin, Türk elinin akılın, söz baylığın tübölügü saktap kalуу boldu. Oşon üçün men dünyөнü kıdırıp, uruulardı aralap, alardın dillerin, makal lakaptарын, ırların çoğulttum. Eң çoğun emgegim Türk dillerinin söz jinağı kitebimdi, jaratkandын kömөгүн köksөө menen tübölügü Күчү менен гана өнүгүп өскөн. Ал эми бүгүн илимдин, ынтымактын күчү менен гана өнүгүп өсө алабыз. Men Молдонияз. Менин sözüm elдин үнү. Men карапайым халктын азабын ыркылып ырдадым. Зомбулук менен эзгендерди ашкерледим. Адилеттикти, теңдикти кыялдандым. Дүйнөдө эң улуу нерсе бул эркиндик. Элиңди сүйбөсөң сөзүң курут. Men öz ömürümdü halkka arnadım. Ал эми халкыма калтырган мурасым, эркиндикти сүйгөн ырларым. Мен Молдо кылыч таңатым, болжолу жок санатым, айтып берсем сабалайт, ак шуңкардай канатым. Жакшы окуп карасам, оюмдагы билимди баарын мындан табасың. Ооба, таап жатабыз. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен Молдо кылыч атабыздын жазган кайыттардын, айбанаттардын сырдуу дүйнөсүнөн бери окуп жатабыз. Мен Шенал Арабаев. Кыргыз балдарынын келечеги билимде экенин жакшы билем. Элдин жаны билим, элдин ганы дил. Ошондуктан мен ар бир кыргыз баласын окууга үндейм. Эне тилди сүйгөндөн гана улуу болот. Өз тилин, жерин коргоп үйрөнбөгөнөй эч качан өнүкпөйт. Ошондуктан мен алгачкы алифбе китебимди жаздым. Бала ошол китеп менен эне тилди үйрөнсүн, акылын арттырсын. Мектеп жаңы дүйнөнүн эшиги. Ал жерде бала адеп, ахлак, жүрөк менен тарбияланат. Алифбе жаңан шам болду. Мен Белек Солтоноев. Кыргыз элинин тарыхын жазган алгачкы акын жана агартуучу. Жашымда кедейчиликти тарттым. Бирок билимге болгон каалоом эч качан өчкөн жок. Орус тилин үйрөнүп, кыргыз элинин тарыхын изилдеп, аны калкымдын эле келечегине мурас кылып калтырдым. Менин негизги эмгегим Кызыл Кыргыз тарыхы деп аталган китеп. Анда кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана улуттук баалыктары тууралуу маалыматтар камтылган. Билим элдин келечеги демекчи, жаштар билим алып, өз маданиятын урматтап, элине кызмат кылса, менин эмгегимдин максатына жеткени деп эсептейм. Kırgız elinin tarıхы менен дүйнө элинин тарыхы байланыш. Дүйнө Белек Солтоноевдун изилдөөлөрүндө жатат. Келечеги мен үчүн баарынан кымбат турат. Биздин 12 жылдык билим системабыз балдарга терең билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Алардын акылын, жүрөгүн жана талантын өстүрөт.
Биз мугалимдер улуттук идеологияны жайылтабыз, тарыхты сактап, эне тизибизди баттайбыз. Биз аналитик технологиянын тилин билип ааламга чыгабыз. Жаратылышка мамиле жасап, Борбор Азиянын жашыл аймагы болобуз. Экономикасы күчтүү, кубаттуу өлкөгө айланабыз. Biz 12 yıllık doğurdu. Canlı maksat, canlı dilekler menen kirip barabız. Biz mugalimler жаңы Kırgızстанды kurabız. Biz bilimdүү Kırgızстанды kurabız. Анткени бизде чыныгы педагогдор, чыныгы мугалимдер эмгектенип келүүдөбүз. Мына биз курабыз. Kırgızdardын айылдарында билим берүү системасын орнотуу боюнча жана ошондой эле патриархалдык салттарга каршы мугалим чыгармасын дүйнө эли таанып бүттү. Ооба, дүйнөлүк адабиятта болсун, кыргыз адабиятта болсун, эч ким Айтматовдой мугалимдин агартуучулук ролун көркөмдүк менен ачып бере алган эмес. Жазуучунун мугалим тууралуу алгачкы баяны Birinci mugallim povesinden başlayan çıkarmalarında ulaştırılgan. Düşün, 20-жылдардағы Совет билігі орнап жатқан тұстағы birinci mugallimlerдің типтүү образы, Düşөндүн образы mugallimler үшін тазалыктын, арулуктун, өз кесибине карата чексиз ишенимдин педагогикалык оптимизмдин нукра үлгүсү дер элем. Kep ошондо эмеспи? Түптөгөн zaman артта kaldı. Бул биздин изделүүнүн, идеологиянын, жаңы агуунун, жаңы замандын düşөндөрү мында турат. Ооба, мугалимдин ар бир күнкү сабактары улуттун келечеги үчүн ойлонуп жашаган уул кыздардын акыл сезимине, улукмандык жүрөгүнө улуу куш сыналып турат. Ошондуктан кыналган куш улуу мунарага айланат. Ал мунара улуттун келечегинин мунарасы болот. Демек, азыркы мезгилде мугалимдери келечектеги Кыргыздын уул кыздарын кандай тарбияласа, улутубуздун келечеги
келечеги так ошондой болот. Ошондуктан кыз уландарыбыздын жакшы болушу да, жаман болушу дагы сиздердин колуңуздарда бүгүнкү күндүн дүйшөндөрү. О мугалим, кадырыңды ким билет? Бейдиң таза, сенде соготчун жүрөк. Дүйнөдөгү ийгиликтин бардыгы Жараттан гүл болмосо, өсүрүанын боло, сулуу менен болсо дагы, булдарга коно, жолукпай жалгыз өткөн, жашоомду барактаймын, көкүтү анан сүйгөн, мен дагы барактаймын. Muğayim kıssadayım, armalayım, ölüm olup yazılayım, gül bolu açılayım, çarşıya kaldırmayım, ömür çok olur, özümü bağırmayım, nefreti gelelim benim, müdür sarmayım. Sen büyük bulut olsun, sen kolor doluyum, sen uykular olsun, ben büyük soğuyum. Muhalif kızların sende, masalar benimle, bir kavran ölümdür, yaşayın seninle. Muharrem kıssalarım, armalayım, ölüm olup yazılayım, gül bolu açılayım, çarşıya dağılayım, ömür çok hoş olur, özümü bağırmayım, mektepte gelelim bir müdür sarmayım. Hurmatlı gençler, bayramınızlar kutlu olsun. Muğayim kıssalarım, armalayım, ölüm olup yazılayım, gül bolu açılayım, çarşıya dağılayım. Yıllar muhalifsiz, bilimsiz, aynaları konu alan yaşlardan tak seve muhalifte, tak seve muhalifte.
жазайын мен сыялап, жүрөгүңүздө турайын уялап, кечекке